Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Мыйзамдагы ууру Камчы Асанбектин Көлбаев өчүн алуу үчүн Өзбекстандан атайын 3 адам өлтүрүүгө чек араны бузуп, Кыргызстандын аймагына өтүп келишкен. Булар Өзбекстанда бир канча адамдарды өлтүргөндүгү аныкталып, ал жакта да издөөдө жүрүшкөн. Өзбекстандын жарандары Каримбердиев Ойбек Аббос оғли 1997 жылы туулган, Рустамов Азамат Шухратович 1996 жылы туулган, Абдулкафаров Исламхон Абдусамат оғли 1994 жылы туулган. Алдын ала суракта берилген көрсөтмөлөргө ылайык жогорудагы Өзбекстандын жарандары мыйзамдагы ууру Камчы Асанбектин Көлбаев өчүн алуу үчүн керектүү адамды жок кылуу буйртмасы криминалдар тарабынан берилгенин билдиришкен. УКМКнын кызматкерлеринин Альфа Атайын кызматы менен биргеликте ыкчам иштердин жыйынтыгында жогорудагы адам өлтүрүүгө аракет кылгандар Бишкек шаарынан кармалышып, 2023 жылдын 13 октябрында Өзбекстан тарабына өткөрүлүп берилди. Владимир Путин Эмомали Рахмон менен Бишкекте жолугушту. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Бишкекте жолугушканын Кремлдин басма сөз кызматы билдирди. Баары биз пландагандай өнүгүп жатат. Кесиптештер өкмөт иштеп жатат. Коопсуздук маселеси чечилип жатат, деди Владимир Путин жолугушуунун башында тажик кесиптешине. Рахмон өз кезегинде Орусия президенти менен эки өлкөнүн абалын, келечегин, эл аралык жана аймактык маселелерди талкуулоо ниетин билдирди. Биздин өлкөлөр ортосундагы өз ара аракеттенүү бардык тармактарда оң динамика менен өнүгүүдө. Россия Тажикстандын негизги соода өнөктөшү бойдон калууда жана маданий байланыштар кеңейүүдө, деди ал. Ал ошондой эле Орусия Тажикстандын маанилүү стратегиялык өнөктөшү жана өнөктөшү экенин белгиледи. Эскерте кетсек, 13 октябрда Бишкекте КМШ мамлекет башчыларынын саммити өтүүдө. Булак Назар Ньюс Кежи. Кыргызстан 8 ай ичинде 8,7 тонна алтын сатты. Кимдер алды? Ушул жылдын январь айынан августтун соңуна чейин Кыргызстан 8 тонна 717,4 килограмм алтын экспорттоду. Бул тууралуу көрсөткүчтөр Улуттук статистика комитетинин маалыматында айтылат. Анда белгиленгендей, жалпы суммасы 545,2 миллион долларды түзгөн. Кардар өлкөлөр: Швейцария 7 тонна 151,3 килограмм, Кытай Гонконг 983,3 килограмм, Бае 582,7 килограмм. 2022 жылдын тиешелүү мезгилине карата өлкө чет мамлекеттерге 65,4 килограмм алтын саткан. Ал эми өткөн жылдын жыйынтыгы менен ал 290,5 килограммды түзгөн. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, үстүздөгү жылдын алгачкы 2 айында алтын экспорттолгон эмес, сатуу март айында башталган. Булак Назар Ньюс Кежи. 2024 жылдын 1 январынан тарта көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин органдарына төрагалык кылуу Орусияга өтөт. Бул тууралуу КМШнын башкы катчысы Сергей Лебедев билдирди. КМШга төрагалык кылуу маселеси каралды. Делегациялардын башчылары 2024 жылы шериктештикке төрагалык кылууну Россия Федерациясына өткөрүп берүү чечимин кабыл алды, деди Лебедев. Айта кетсек, 13 октябрда Бишкек шаарында Кыргызстандын төрагалыгы астында КМШга мүчө мамлекет башчыларынын кезектеги саммит өттү. Ага Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан мамлекеттеринин башчылары катышты. Анын жыйынтыгы менен 16 документке кол коюлду. Булак Супер Кежи. Путин: Газада Ленинград блокадасындагыдай абал түзүлбөшү керек. Орусиянын президенти Владимир Путин Газа тилкесинде экинчи дүйнөлүк согуш маалында Ленинградты блокадага алгандай абал түзүү туура эмес деп эсептейт.
Ал бул пикирин 13 октябрда Бишкекте өткөн саммит учурунда билдирди. Биз азыр байкап жаткандай Атөгүл Америка Кошмо Штаттарында да болуп аткан окуяларга, анын ар кандай варианттарда өнүгүүсүнө баа берилип жатат. Анын ичинде Газа тилкесине экинчи дүйнөлүк согуштун жүрүшүндө Ленинградка кандай блокада жасалса, азырда согуштук жана согуштук эмес мүнөздөгү чараларды көрүү мүмкүндүгү айтылууда. Биз мунун баары эмнеге байланыштуу экенин түшүнөбүз. Менин көз карашымда мындай жасоого болбойт, деди Путин. Орусиянын президенти Израиль масштабы боюнча да, аткаруу мүнөзү боюнча да тарыхта болуп көрбөгөндөй чабуулга кабылганын, ага Израиль масштабтуу жана ырайымсыз жол менен жооп берип жатканын белгилеген. Бишкектеги КМШнын саммити маалында Путин Израиль-Палестин согушун бир борбордо эки мамлекет формуласы менен эгемен Палестина мамлекетин түзүп чечүү зарылдыгын, мындай вариант буунун атайын резолюциясында каралганын айтты. Эскерте кетсек, Израиль менен Палестиналык Хамас кыймылынын ортосундагы согуш 7 октябрдан бери уланууда. Израиль 1,3 миңден ашуун, Палестина 1,5 миңге жакын өлдү деп билдирди. Израиль Газа тилкесине электр жарыгын жана сууну берүүнү токтотту, ал Хамас кыймылы туткундарды кайтарып бермейинче уланары айтылды. Булак Назар Ньюс KG. Бишкек шаарында саммит учурунда жол кыймылын көзөмөлдөп жаткан жол кайгылуу кызматкерин унаа сүзүп кетти. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Окуя Бишкектеги Жибек жолу жана Турусбеков көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда кайгылуу кызматкери унааны таякчасы менен токтотконуна карабай, ал кызматкерди сүзүп токтогон. Кайгылуу кызматкери кандай жаракат алганы белгисиз. Милициянын кайгылуу кызматы бул боюнча маалымат бере элек. Буга чейин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочулардан саммит учурунда кайгылуу кызматкерлеринин талабын кыйшаюусуз аткарууну суранган. Булак Супер KG.